Ак Тилек көзөмөл өткөрүү жайындагы жүк ташыган унаалардын тыгыны кече эртең мененки саат 9:00 башталган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматынын маалыматына таянсак, көзөмөл өткөрүү жайындагы унаалардын тыгыны Казакстан тараптын машиналардын текшерүүнү күчөткөндүгү жана ошондой эле майрамдык эс алуудан кийин транспорт каражаттарынын көбөйгөндүгү менен байланыштуу. Унасын от алдырып, кыбырап көзөмөл өткөрүү бекетин көздөй бара жаткан айдоочулар бул жака кечке жуук келишкен. Ал маалда унаалардын тыгыны Бишкек-Нарын Торгат жолуна жетип калган. Түнү менен жылып отуруп, түшкө жуук гана көзөмөл өткөрүү жайына чукулдап келишти. Айдоочулар саатына болгону 1-2 машина өтүп жатканын айтышууда. Мен мисалы кешки саат 6-лар шамасында келген болатмын. Жана очередке тургам. Содан бери мен кадр билмейм саат канча болду. Мен келип турганым ош жер, капота жүктөп, Алматы каласына алып бара жатырмын. 22 тонна. Бурун bunday эмес болатын. Мына жаңа жылга дейин bunday задержкалар болмайтын. Будан тез өтөтүнбүз. Мына жаңа жылдан кийин болсо мына неден кийин осундай болду. Булай 12 саат 15 саат деген әңгіме жоқ болатын. Пустой там грузиться буду в Алмате. Мен Алматыга жүгү жок эле кетип баратам. Буга чейин жүгү жок болсо чек арадан жөн эле өтүп кете берет элек. Мен болсо кечтен бери кезегимди күтүп отурам. Сууктан машинам тоңуп калбаш үчүн түнү менен от алдырып чыктым. Соляркамдагы жок калды. Күйүүчү майды көрсөтүп турган датчиктин кызыл жарыгы күйүп калды. Эмне кылам? Эптеп чек арадан өтүп келсем, Алматыдан май куюп, жүктүктөп алып, Россияны көздөй сапар тартам. Башка айла жок. Көпчүлүк айдоочулар Ак Тилек көзөмөл өткөрүү бекетинде унаа тыгынын билбей жолго чыгып алышкан. Түнү менен келе берип, чек ара бекетине бара турчу жолдун оң жак жегине тизилип отуруп, Бишкек-Нарын Торгат жолуна чейин жеткен. Ал тургай аталган эл аралык каттамдын түндүк тарабына 1 чакырымдай тизилгенин көрүүгө болот. Саат түшкү 12-лерге карата чек ара бекетине 150 машина чогулса, кечинде жүк ташыган унаалардын саны мындан дагы көбөйгөн. Кезегин күтүп турган айдоочулардын көпчүлүгү фураларына айыл чарба азыктарын жүктөп алышкан. Айрымдары курулуш материалдары менен кетип баратышса, арасында боштору дагы бар. Мы со скоропортом, грубо говоря. Унаама бат бузулуп кете турган товар жүктөлгөн. Тагырагы 20 тонна сабиз, чамгыр жүктөлгөн. Бул жерде турган фуралардын биринде помидор бар, дагы биринде болсо капуста жүктөлгөн. Бирдей температураны кармаш үчүн түнү менен муздаткычты иштетип чыктык. Мен товарды Красноярск шаарына 4 күндө жеткирип беришим керек. Кечирип койгула. Бирок чек арадагы Колдуктан мен 4 күндө бара албайм. Товар бузулуп кетсе ээси албайт. Чыгымды өзүм төлөп бергенге мажбур болом. Бул жерде өкмөт казак кесиптештери менен сүйлөшүп, абалды жайгарбаса болбойт. Чек ара кызматы Ак Тилек автожол бекетинен жүк ташыган жана жеңил транспорт каражаттары Кыргызстан тараптан тоскоолдуксуз өтүп жатканын билдирди. Ал эми Казакстан чек ара бекетине кирген ар бир унааны рентген аппараты аркылуу тыкыр текшерип, ошондон кийин гана өткөрүп жатышканын айтат. Мындан тышкары Кыргыз-Казак чек арасындагы кең болоң жана токмок көзөмөл өткөрүү жайлары жабык болгондуктан, ал жактан өтө турган бош унаалар Ак Тилекке келишкен. Бир жагынан майрамдан кийин жүк ташыгандар көбөйгөндүгү себеп болгон. Азыркы убакта Кыргыз жана Казак чек арасынын аймагында абал туруктуу. Оор жүк ташуучу транспорт каражаттар тоскоолдуксуз кирүүдө. Азыр саатына 5-6 транспорт каражаты өтүп атат. Кыргызстандын оор жүк ташыган айдоочулар бирлиги транспорттун узун кезегинин жаралышын Казакстандагы тополоң менен байланыштырууда. Себеби ызы чуу учурунда элге тарап кеткен курал жарактардын сыртка чыгуусун жана ал жака ташылышын алдын алуу максатында жасалып жатышы мүмкүн. На данный момент ситуация на КПП Ак Тилек. Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда жүк ташыган унаалардын тыгынын бир нече себептерин белгилесек болот. Азыр айдоочулар Кыргыз-Казак чек арасындагы бекеттердин ичинен бир гана Ак Тилек аркылуу өтүп жатышат. Башка Чалдыбар, Таластагы чоң капка пункттарынан бир гана жеңил унаалар менен жөө адамдар гана өтүшүнө уруксаат берилген. Калганы жабык турат. Ал эми Казак тараптын жүк ташыган машиналарын тыкыр текшерип, рентген аппаратын өткөрүп жатышына коңшу өлкөдөгү акыркы окуялар себеп болушу ыктымал. Себеби биз ал жактагы тааныштарыбыз менен байланышканыбызда алар бизге тополоң учурунда элдин колуна өтүп кеткен курал жарактар менен тонолгон буюмдардын сыртка чыгуусун алдын алуу үчүн ар бир транспорт каражаттарын тыкыр текшерүү тапшырмасы берилгенин айтышты. Казак тарап Кыргызстандан бара жаткан унааларды гана катуу текшербестен, келе жаткандарын тыкыр көзөмөлдөп өткөрүп жатыптыр. Бирок коңшу өлкөнүн чек ара бекетинде бери өтө албай, кезекте турган унаалардын тыгыны байкалбайт. Дүйшөн Шаршембеков, Денис Ламбек Бейшембаев, НТС.